Лев Толстой. Адилет сот. Алжирдин Баубакас деген падышасы кайсы бир шаарда чындыкты калыптанышыр ажыраткан жана эч бир митайымга алданбаган адилет сот бар бекен деген кептин чын төгүнүн текшермек болот. Ал соодагерге окшоп кийинип, атка минет да ошол сот жашаган шаарга жөнөйт. Шаардын капкасына жете бергенде мунжу тилемчи жолун тосуп, кайыр сурайт жалдырап. Баубакас садагасын берип, атын теминип атса, тилемчи падышанын этегин чеңгелдеп кое бербейт тырмышып. Сага эмне керек? Деп сурады Баубакас дубанадан. Мен сага садага бербедимби? Садагаңды бердиң, бирок дагы бир сооп иш кыл, деди мунжу. Аттарга жана төөлөргө тепселип калбайын. Мени атыңа учкаштырып, шаардын ортолугундагы аянтка жеткирип кой. Баубакас дубананы артына учкаштырып алып, аянтка жеткирет. Ал аянтта аттан түшпөй коет. Эмне олтурасың? Деди Баубакас. Түш, аянтка келбедикпи? Эмнеге түшөт экенмин? Ат меники болсо, деди дубана жаагын жанып. Атты жакшылык менен бербесең, сотко барабыз. Булардын талашы эмне менен бүтөт деп, аларды тегеректеп, көзү чачыраган эл жабыла кыйкырды. Сотко баргыла. Эй, сотко баргыла. Талашыңарды чечип берет. Баубакас мунжу экөө ээрчишип, сотко барышты. Сот аттанып келгендерди кезеги менен чакырып, ар биринин сөзүн шашпай укту. Ошондуктан Баубакаска кезек күтүүгө туура келди. Ол сот окумуштууну жана дыйканды чакырды. Алар катын талашып келишкен экен, сот алардын сөзүн угуп бүтүп, бир саам ойлонуп анан аялды менин үйүмдө калтыргыла, өзүңөр эртең келгиле деди. Окумуштуу жана дыйкандан соң касапчы менен майкешке кезек жетти. Касапчынын кийиминде каткан кандын изи жайнайт. Ал эми майкештин кийими майдын жугунан жалтырайт. Касап бир колуна акчаны мыжыгып алган. Майкеш болсо касаптын акчалуу колунан чыгарбай бекем кармап. Адегенде касапчы сүйлөдү. Мен бул кишиден май сатып алгам. Төлөйүн деп койнумдан капчыгымды чыгарсам, ал менин колума жабышып акчамды тартып алмак болду. Ошол боюнча сизге келдик. Колумда капчык. Ал болсо менин колумду кармап алган. Акча меники, ал ууру. Артынан майкеш сүйлөдү. Айтканы калп, касапчы мага май сатып алганы келди. Мен ага бир кумурага толтура май куюп берсем, ал менден алтынды майдалап бер деп суранды. Мен акчаны майдалап алдына койсом, ал акчаны уучтап алып качмакчы болгондо колунан кармаганга үлгүрдүм. Ошол кармаган бойдон ушул жерге жетелеп келдим. Сот бир аз ойлонуп, анан сөзүн айтты. Акчаны ушул жерде калтыргыла. Өзүңөр эртең келгиле. Кезек Баубакаска жана мунжуга жеткенде Баубакас сотко эмне окуя болгонун айтып берди. Анын сөзүн дубана калпка чыгарды. Мунун баары жалган. Мен атчан шаарды аралап баратсам, ал жолдо олтуруптур. Мени баланча жерге жеткирип кой деп суранганынан улоомо учкаштырып, айткан жайына жеткирдим. Бирок ал аттан түшкүсү келбей, ат меники болчу деди. Бул калпчы экен. Сот ойлонуп туруп, баягыдай сөзүн айтты. Атты менин үйүмө калтыргыла. Өзүңөр эртең келесиңер. Келерки күнү сот эмне өкүм чыгарганын угабыз деп көп эл чогулду. Биринчи окумуштуу менен дыйкандын иши кузулду. Аялыңды ал, деди сот окумуштууга кайрылып. Дыйканга 50 бала курулсун. Илимпоз аялын ээрчитип кетти. Дыйкан жайында жазасын алды. Сот андан кийин касапчыны чакырып, акча сеники деди. Анан майкешти көрсөтүп, ага 50 бала курууну буйрду. Ошондон кийин Баубакасты жана мунжуну чакырып, Баубакастан сурады. Сен 20 аттын ичинен өз атыңды тааный аласыңбы? Тааныйм. Сенчи? Мен да тааныйм. Артымдан жүр, деди сот. Баубакаска жана экөө ээрчишип атканага киришти. Баубакас 20 аттын арасындагы өз атын көрсөттү. Сот андан соң мунжуну атканага чакырып, ага дагы өз атын көрсөтүүнү буйрду. Мунжу дагы жаңылбай жанагы атты көрсөттү. Ошондон кийин сот өз ордуна барып олтурду да Баубакаска кайрылды. Ат сеники. Ал атыңды. Мунжуга 50 бала курулсун. Сот өкүмүн жарыялап бүтүп, үйүнө жөнөдө эле Баубакас аны ээрчип алды. Ай сен эмне? Менин чечимиме макул эмессиңби? Деп сурады сот. Жок. Мен ыраазымын сизге, деди Баубакас. Сизден билип алайын деген. Аялдын күйөөсү дыйкан эмес, окумуштуу экенин. Акча майкештик эмес, касапчынык экенин. Ат кайырчынык эмес, меники экенин кайдан билдиңиз?
Аялдын жөн жайын минтип билдим. Аны эртең менен өзүмө чакырып, менин сыя челегиме сыя куюп кой дедим. Ал сыя челекти алып, таза жууду да бир тамчы тамызбай ага сыя толтурду. Демек, бул жумушка ал көнгөн экен. Эгер дыйкандын аялы болсо сыя челекке сыя куйганды билмек эмес. Демек, укмуштуу туура айтыптыр. Акча кимдики экенин кантип билдим дебейинби? Акчаны кече кеседеги сууга салып койгом. Бүгүн суунун бетине май чыгып чыкпаганын текшердим. Акча майкештики болсо, анда майлуу колу менен акчаны кармап, майдын изи калмак. Суунун бетинде май жок экен. Демек, касапчы туура сүйлөгөн экен. Аттын ээсин билүү кыйыныраак болду. Дуана сен сыяктуу эле 20 аттын ичинен атты ойлонбостон туура көрсөттү. Мен экөөңөрдү атканага атты тааны алар албасыңарды билүү үчүн ээрчитип киргеним жок. Мен силердин кимиңерди ат тааныганын билүү үчүн атканага ээрчитип бардым. Сен аттын жанына барганыңда ал башын буруп, сени жыттады. Дубана атка колун тийгизгенде ат кулактарын жапырып, бутун көтөрдү. Сен аттын чыныгы ээси экениңди ушинтип билдим. Соттун сөзүн уккан Баабакас ага сунушун айтты. Мен соодагер эмесмин. Мен Баабакас падышамын. Мен бул жерге сен жөнүндө айтылган сөздөрдүн чын төгүнүн билгени келгем. Сенин даанышман сот экениңди көрдүм. Эмне каалаганыңды сура. Баарын сыйлыкка берем. Мага сыйлыктын кереги жок. Мен өз падышамдын мактоосун укканыма бактылуумун, деди сот. Аңгеменин аягы.